Эгерде кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн конституциялык өнүгүүсүнүн тарыхый этаптарына учкай кайрылсак, анда бул өнүгүү Кыргызстандын азыркы мамлекеттик эгемендигинин калыптанышы менен байланыштуу экендигин белгилей кетүүбүз кажет. Кыргызстанда эң алгачкы конституция 1929 жылдын 25 апрелинен 30 апрелине чейин болуп өткөн бүткүл Кыргыз советтеринин 2 съездинде кабыл алынганы белгилүү. Ага чейин Кыргызстан автономиялуу облус статусуна ээ болуп, ошол учурдагы саясий жетекчиликтин көз карашында республикага айлануунун бардык белгилери болгон. Ошондуктан Кыргыз элинин өз тагдырын өзү аныктоо жана республиканы түзүү маселеси ачык бойдон калган. Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков сындуу кемеңгер лидерлердин ишмердигинин натыйжасында гана 1926 жылдын башында РСФСРдин Борбордук аткаруу комитетинин президиуму Кыргыз автономиялуу облусун Кыргыз автономиялуу республикасына өзгөртүп берүүнү чечишкен. Натыйжада жаңы республиканын конституциясын иштеп чыгуу боюнча комиссия түзүлүп, 1929 жылдын 30 апрелинде бүткүл Кыргыз советтеринин съездинде кабыл алынган. Конституциянын кабыл алынышы элдин өз тагдырын өзү аныктоо, эгемендүү мамлекетти түзүү кыялдарын ишке ашыруу укугун туюнткан. Кыргыз АССР конституцияда мамлекеттин бардык саясий укуктарын алган, анда анын улуттук, экономикалык, социалдык өзгөчөлүктөрү чагылдырылган эле. Жалпысынан белгилей кетсек, Кыргыз эли үчүн автономиялуу республика түрүндөгү мамлекеттүүлүк калкыбыздын тагдырына оң таасирин тийгизген. Тез өнүгүүгө жол ачылды, атап айтканда экономикалык жана маданий турмушта өзгөрүүлөр болду. Эң башкысы Кыргыз СССРдин курамындагы союздук мамлекетке өзгөртүү үчүн өбөлгөлөр пайда болгон. Ал эми дагы 10 жылга созулган талбаган аракеттердин натыйжасында Кыргыз АССР 1936 жылы союздук республика болуп түзүлдү жана түздөн түз СССРдин курамына кирди. 1937 жылдагы Кыргыз СССРнин конституциясы союздук конституциянын негизги принциптерине ылайык курулган жана ошону менен бирге Кыргызстандын улуттук республика катары өзгөчөлүктөрүн чагылдырган. Алар коомдук түзүлүш, жогорку жана жергиликтүү бийлик, башкаруу органдары, сот жана прокуратура, жарандардын негизги укуктары жана милдеттери шайлоо системасы жөнүндө главаларында чагылдырылган. Бирок кийинки жарым кылымдай убакыттагы советтик коомдогу терең өзгөрүүлөр коомдук турмуштун бардык чөйрөсүнө таасирин тийгизди. Бул өзгөрүүлөрдүн баары жаңыланган конституциянын кабыл алынышына ыңгайлуу жагдай жаратып, жаңыланган конституцияда өз жолун табууга тийиш эле. Ошентип, Кыргыз СССРнин конституциясынын долбоорун иштеп чыгуу башталды. Ал 1978 жылдын 15 мартында Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин президиумунун жыйналышында каралып, андан кийин жалпы элдик талкууга чыгарылды. Кыргыз СССРнин 9 чакырылыштагы Жогорку Совети 1978 жылдын 20 апрелиндеги Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын жаңы конституциясын кабыл алып берген. Ал толугу менен СССРдин конституциясынын жоболоруна жана принциптерине ылайык келген. Ошону менен бирге анда республиканын тарыхый калыптанган өзгөчөлүктөрү, анын улуттук мамлекеттик курулушунун тажрыйбасы чагылдырылган. 1990 жылдын экинчи жарымы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүшүндө жаңы бурулуш учур болуп калды. Ошондогу саясий процесстер 1991 жылдын 31 августунда мамлекеттик көз каранды эместикти жарыялоо менен аяктаган. Тактап айтканда 1993 жылдын 15 декабрындагы мамлекеттик эгемендүүлүк жөнүндөгү декларациянын кабыл алынышын мамлекеттик өнүгүү жолундагы маанилүү этап деп атасак дагы жаңылышпайбыз. Ал эми 1991 жылдын 31 августундагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларациянын кабыл алынышы менен Кыргыз элинин улуттук мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүүсүнүн жаңы этабы көз карандысыз өз алдынча өнүгүүнүн этабы башталды.